Саламатсыңарбы биздин сүйүктүү окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү күн силерге ийгилик алып келсин. Азыр кыргыз тили сабагы. Бүгүн аяк оона айынын 22-си күнгө шейшемби. Сабактын темасы текст менен иштөө. Тема Фергана. Значит, наша тема сегодня работаем над текстами. И текст называется Фергана. Сабактын максаты. Цель урока. Биринчи Фергана жөнүндө маалымат алабыз. Получаем информацию о Ферганской долине. Экинчи байланыштуу кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развитие речи и словарный запас. Үчүнчү дүйнө таанымды кеңейтебиз. Развиваем кругозор. Эмесе өтүлгөн теманы кайталайбыз жана эсибизге салалы. Повторение по прошлой теме. Биринчи сүйлөм мүчөлөрү бардыгы канча? Сколько всего членов предложений? Экинчи сүйлөм мүчөлөрүн канча топко бөлөбүз жана кантип атайбыз? На сколько частей делим членов предложений и назовите. Үчүнчү баш мүчөлөр сүйлөмдө эмне кызмат аткарышат? Какое значение имеют главные члены предложения в предложениях? Акыркысы айкындооч мүчөлөр сүйлөмдө кандай кызмат кылышат? Второстепенные члены предложения в предложениях играют какую роль? Эмесе жаңы тема. Текст менен иштөө. Тема Фергана. Балдар чогуу иштейбиз, балдар. Чогуу иштейбиз, жашылап окуйбуз, түшүнөбүз, андан кийин суроолорго жооп бересиңер. Эмесе кеттик. Фергана бул өрөөн. Өрөөн — это долина. Ал Орто Азиянын ысык тарабынан орун алган кең аймак. Кең аймак — это большая территория. Фергананын чыгышында Кашкар, батышында Самаркан, түштүгүндө Бадахшан, ал эми түндүгүндө Алмалык, Атырар деген шаарлар бар. Демек, Алмалык деген шаар Атырар деп аталат экен, Атырар шаар деп. Ал жакта күн ысык болгондуктан жер жемиштин өтө көп түрлөрү коон, жүзүм, анар, анжир, өрүк, алмурут жана башкалар өсөт. Жана дагы аштыктын түрлөрү да мол болот. Биздин Кыргызстандын байыркы Ош шаары да ушул Фергана аймагынан орун алган. Ошто Сулаймантоо мурда Баракух деп аталган экен. Демек, Ошто Сулаймантоо деген бийик жана кооз тоо жайгашкан. Бул тоо бүткүл дүйнөлүк мурас катары 2009-жылы ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилген. Демек, балдар, эта гора в 2009 году внесена как всемирное наследие на список ЮНЕСКО. Сулаймантоо Ош шаарына көрк берип турат. Фергана өрөөнүнөн орун алган шаарлар булар: Анжиян, Ош, Маргалаң, Исфара, Хожент, Аксы. Аксы — это байыркы Аксыкент шаар экен. Раньше это назывался древний Аксыкент, город Аксыкент. Жана Касан. Булар байыркы шаарлар. Значит, они древние города. Балдар, биздин Нарын дарыясы
Нарынская река. Ушул Фергананы аралап Сырдарьяға. Сырдарья и называется Сейхун. Сырдарьяға барып құят. Эмесе, бистілер менен текст, Фергана деген текст менен таныштық. Түсінікті болды менімше. Эмесе, кейінгі сүрөткө көңіл бұралы, қарағыла бұл сүрөттү. Демек, эмнени көріп тұрасыңар? Сулайман тоону көріп тұрасыңар. Эмесе, текст бойынша суроолорго жооп бересиңер. Эсиңерге сактаган аракет кылгыла. Эмесе, Фергана бул эмне? Фергана. Что это дейт? Ал кайдан орун алган? Где находится Ферганская долина? Үчүнчү. Фергана эмнеси менен айырмаланат? А в чем особенность Ферганы? Ферганада канча шаар бар? Сколько городов в Фергане? Фергананы аралап, кайсы дарья агат? Жана ага биздин кайсы дарья барып куят экен? Которолу кантип которобуз кана? Какая река течет в Ферганской долине и вливается в какую реку? Андан кийин Сырдарьянын мурдагы аты эмне деп аталган? Как раньше называлась река Сырдарья? Кыргызстандын кайсы шаары Фергана өрөөнүнөн орун алган? Какой наш город находится в Ферганской долине? Акыркысы, Сулайман тоо кайда жайгашкан? Где находится Сулайман тоо? Түшүндүкпү балдар? Эмесе, үйгө тапшырма алабыз. Карагыла. Үйгө тапшырма. Демек, биз азыркы өткөн текстти окуп, жакшылап, түшүнгүлө, андан кийин окугула, андан кийин окуу китепти ачасыңар. 12-чи бет, ал жакта тема бар, Фергана, окугула, салыштыргыла. 3-чү, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла. 4-чү, тексттен 5 сүйлөмдү жазып алып, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдагыла. Здесь это 4-й. Там сами выбирайте 5 предложений и делайте разборку. Вам понятно, балдар? И потом не забудем, балдар, унутпагыла, что мы сегодня проходили, чтоб у вас все были в тетрадях. Вам понятно? Эмесе, көрүшкөнчө, барыңарга ийгилик.